шаарындагы бүгүнкү акыбал кичине жамгыр жааса эле монтип подъезддерге суу кирип, жашоочулар жумушка бара албай, аябай ыңгайсыздыкка учурашат. Мондай болуп подъезддерге суу каптаган. Кач тургузун деп тартып алайын. Мына эч жакка бара албайт. Өзгөн шаардын мэриясы тарабынан эч кандай бир колдоого алынган эмес. Мына элдер ол жак менен айланып өтүп атышат. Бул бүгүн эле мына бир аз жамгыр жаса ушундай акыбал болуп атат. Ал эми башка айларда мына апрель, май айлар аябай жаанчыл болот. Ал убакта вообще эле элдердин жүргөнүнө мындай ыңгайсыздык жаратат. Чындыгында Өзгөн шаарынын мэри эч кандай бир борбордогу бир ондойдон бар эч кандай бир колдоого албайт. Кол ирисине тартат болуп эле өздөрүнүн мааласына шаардын бюджетинен каалагандай калчап, ит баспаган жерлеринече тротуарларды кылып, асфальттарды төшөп, бардык жагын өздөрүнүн эле мааласына жумшайт. Шаардын бюджетин, Кыргыз мамлекетинин бюджетин. Бул жерде эч кандай бир улут аралык бир кастыкты козутайын деген оюм жок чындыгында. Эми бул жерде чындыгында кыргыздар жашайт. Эч кандай бир мындай колдоого алып, бир мындай карап коеюн дешпейт. Болбосо ушул мамлекетте ушу шаар башчы ушу биздин Өзгөн шаарында мондай болуп, мына бүгүнкү күндө домдун так Өзгөн шаарынын так ортосунда мына домдун акыбалы мондай адамдарды мына өткөнүнө аябай ыңгайсыздык жаралып, бүгүнкү күндө эл кыйналып атат. Ал эми шаардын бюджетинен алат. Өздөрү жашаган жакка каалагандай асфальттарды төшөп, лотокторду жасап, бурчаткаларды басып, каалагандай шаардын бюджетин калчап атат. Ал эми мына Өзгөн шаарынын так ортосундагы бүгүнкү акыбал мына ушундай. Мондай жашоочулар, местный жителдер жумушка бара албай аткандар бар. Монтип челек менен монтип ташып бул жака ыргытып атат. Ушул жерге бир шаардын бюджетинен бир айланайын, акыры биздин мамлекетте жашап аткандан кийин, мамлекеттин бюджети болгондон кийин бир аз акча бөлүп, асфальт төшөп, лотокторду жасап койсо болот да. Андай басып дагы келип койбойт бул жергечи. Ал эми өздөрү жашаган майлелерге барсаңыздар, адырларына чейин ит баспаган жерлеринече асфальттарды, жаңы асфальттарды төшөп, чекелердеги тротуарларды жасап, суу кеткен лотокторду жасап, бардык жагына шарт түзүп алган. Ал эми центрде кыргыздар жашаган акыбал бүгүнкү күндө ушундай. Бул домдун арка жагында Сосмонт бар. Ал дагы ишкана. Мына элдер өтө албай атат, кыйналып атат. Мына бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз.